Ассаламу алейкум туугандар, кандайсыздар? Назарыңыздарда кайрадан эле Ош реклама каналы. Бүгүн 10 апрель 2025 жыл туугандар. Мен сиздерге Ош шаарынын эң жакшы престижный району болуп эсептелген Ак Тилек тарапта жайгашкан Дыйкан кыштактан жеринин аянты 4 соток болгон ушул сатылуучу үй тууралуу маалымат бермекчимин. Кызыл китеби бар, документи так. Анан туугандар, бул жерде таза суу, свет, природный газ, центральный канализация бардыгы бар экен. Менимче бул үй көпчүлүгүңүздөргө эле жакса керек. Нак акчага сатылат же болбосо квартирага дагы алмашуу жолдору бар. Ак Тилектеги мечитке, городской больницага өтө жакын. Жүрүңүздөр, мен сиздерге келүү жолун түшүндүрөйүн. Анан келип үй тууралуу дагы да бир толук маалымат берейин. Дареги, мен турган жер туугандар, бул Ак Тилектин центри. Сонун жерде турам. Ориентирди сиздер мына бул Ак Тилектин чоң мечитин алсаңыздар болот. Мына жакта городской больница деле бар. Ушул мечиттин туугандар бет маңдайында ушул көчөгө кирип 200 метр түп-түз жүрүп, оң тараптагы 3-чү көчөгө кирсеңиздер, сатылуучу жанагы үйүбүз жайгашкан. Өтө жакын туугандар. Жери 4 соток. Кызыл китеби бар, документи так. Анан туугандар, жакшылап отуруңуздар, бул жерде таза суу бар, свет бар, природный газ бар, центральный канализация дагы бар. Столбарына прожекторлор дагы орнотулган. Негизинен сонун жер. Үйлөрдүн саны дагы көп. Жогору тарапка чыксаңыздар, ал жакта үйлөр өтө көп. Кийин келип көрүп кетесиздер. Жана айтып өттүм, Ак Тилектин мечитине, мына городской больницага бүт бардык тарапка жакын, пешком эле барып келе бересиздер. Анан квартирага дагы алмашуу жолдору бар экен. Акчасын келишип алмашып алсаңыздар болот. Үйдүн границасы ушул жерден башталат. Забор, ворота, забор, анын кошунасынын воротасына барып такалат. Мына 4 тарабы тең ограждение болгон. Солго бурулсаңыздар, бул жакта болсо санузели, бүт бардыгы центральный канализацияга уланган. Мына жакта болсо Полторашка түбүндөгү үй туугандар. Мына ылдый тарабы 3 бөлмө, өйдө тарабы дагы 3 бөлмө. Ээлери өздөрү бул үйдү 2010 жылы салган экен. Ошодон бери жашайт экен. Эми шартка байланыштуу акча керек болуп экен. Ошол эле себептен сатып атабыз деди. Квартирага да алмашуу жолдору бар туугандар. Мисалы, квартираңыздарды берип, үстүнө акча кошуп, алмашып алсаңыздар болот. Ушундай. Негизи жакшы. Азыр Ак Тилек тараптан үй издегендер өтө көп. Андыктан колдон чарбай алып койсоңуздар, Кудай буйрса жакшы болот. Жогору тарабында мини огородо, көчөттөрдүн 1-2 түрлөрү эгилген, чоң ойпомо берип калыптыр. Азыр туугандар, мына өйдө тараптан баштайлы. Жүрүңүздөр. Сиздер лайктан басып, дос тааныш туган уруктарга, группаларга ушул сатылуучу үйдүн видеосун жиберип койсоңуздар деле болот. Алар дагы кирип көрүп коюшсун. Мынакей туугандар, 1-чи кабатка чыктык. Азыр подвалын анан көргөзүп берем. Бул 1-чи кабаты. 3 бөлмө, мына коридор, холдорду кошпогондучу. Жакшы негизинен. Отоплениянын батарейкалары орнотулган. Бүт бардыгы жакшы. Сырт тарапта топкасы деле бар экен. Сырт тараптан от жагып үйдү жылыта бересиздер. Так, мына караңыздар. Бул 2-чи бөлмөсү. Конок бөлмө болуп калат экен. Айнек терезелер жөнөкөй, бирок отоплениянын батарейкалары киргизилген. Ушундай туугандар. Жакшы. Бул жагына жүрүп келе турган болсок, 3-чү бөлмөсү менимче бир спальня окшойт. Бул жагы деле чоң эле бөлмөлөрдүн бири. Күн дагы сонун болуп тийип турган учуру азыркы учурда. Так, кандай кылайлы эми? Жүрүңүздөр. Сиздерге эми жанагы подвалдын санузелдерин дагы көргөзүп берейин. Туугандар, мына жүрүңүздөр, эми сиздерге санузелин дагы көргөзүп берейин. Мына бул жагы санузели. Домдогудай условияларды кылып койгон. Кирсеңиздер, мына бардыгы ушул жакта бар. Себебинде жана айтып өттүм, центральный канализация дагы бар. Анан туугандар, бул подвалы 3 бөлмөдөн турат, жилой. Ремонтторун көрүп атасыздар, кайдымкыдей келип жашай бере турган үй. Бул жакта азыр калган бөлмөлөрдүн ээси көргөзбөй эле кой деди. Кийин келип өзүңүздөр калган бөлмөлөрүн көрүп таанышып кетесиздер. Телефондо иш бүтпөйт. Келип көрүп кеткен башка. Сатылуучу үй тууралуу колдон келишинче маалымат берип атам. Жүрүңүздөр. Мына жакта дагы бир эшиги бар экен. Бул эшик менен сиздер туугандар подвалга кирип чыгып турсаңыздар болот. Подвал 3 бөлмөдөн турат. Ал жагы деле жилой. Келип эле Кудай буйрса жашай бересиздер. Мына жагы дагы кошумча кургушу. Бул жагы мурун швейный цех болгон экен туугандар. Карап көрөсүздөр. Времянка кылып койсоңуздар болот. Же 3 очок, самовар бүт бардыгын ушул жакка жасап алсаңыздар болот. Кыскасы варианттары өтө көп. Жөнтөгүңүздөргө карап ишти кыла бересиздер.
Так, эми мына жогору тарабында сыртка жаткан нерсе. Бул жакта мына мини бак, көчөттөрдүн 1-2 түрлөрүн эгип койгон. Ушундай. Жери 4 соток. Кызыл китеби бар, документи бардыгы жайында. Үйдүн арт тараптан көрүнүшү ушундай туугандар. Сатылуучу ушул үйдүн сиздерге баасын айтайын. Канча дейт болсоңуздар, $110,000. Анан жакшы кеми бар. Айткан баасын эч ким сатпайт. Бул жакта ээси деле айтып атат, жакшы түшүрүп беребиз деп атат. Ээсинин номери ушул видеонун экранында жазылып турат. Өзүнө чаласыздар же WhatsApp'тан жазасыздар. Негизинен жакшы жер туугандар. Ак Тилек эми билесиздер. Бул жактан үй издегендер көп. Эмне дейсиз, ушундай сатылуучу, ушундай даяр үйдү колдон чарбаңыздар. Бул жерде жер бааланат туугандар, ошол информацияны эске алып коюңуздар. Мечитке, городской больницага бардык тарапка жакын эле экен. Лайктан басып дос таныш тууган уруктарга, группаларга ушул сатылуучу үйдүн видеосун жиберип койсоңуздар деле болот. Алар дагы кирип көрүп коюшсын.